Вообще сенден бактылуу киши жок болуп жашай бересиң. Мисалы үчүн азыр менден бактылуу киши барбы жокпу билбейм, бирок мен бактылуумун деп өзүмдү эсептейм. Апаңар бар, атаңар бар, бардыгысын бастырышыңар керек. Физкультура, дисциплина тела, дисциплина ума акылдуу болот экен да. Нормально бардык нерсени кыла баштайсың. Мен күн сайын 10-15 километрге чейин басам. Если мен жок болсом, досторум көңүлсүз отуруп калат. Дария, сен жок, көңүлсүз отурсуң. Мен болгондо тиме шайыр, шатман, бардыгысын неметкен, ырдаган ырдайт, бийлегени бийлейт, чуркаган чуркайт дегендей, сага деле конкретно мотивацияны бере алам. Душа компания. Жок деп айта албайм да. Анан эле жардам бергим келип берет да. Меники санасаным 9, миссиям 8. Мен өзүмдү мындай карап көрсөм эң эле мыктылар 9тай көрүнөт да. Сенде ошондойбу? 9дар чындыгында эле ошондой. Себеби дегенде 9 саны өзү эмоцияда төрөлгөн да, эгосы. Эмоциональный адамдар. Өздөрү жоокерсиң, бул шамдагайлык, алга умтулган, эмеси бардык, если идея болсо 9дар тоодо томкоруп, ойдон куруп жүрөт. 9дар ошондой да өзүнүн эмеси, күчтүү жоокер катары. Ошондой болуп төрөлгөнбүз чындыгында элечи. Мен өзүмдү ошондой сезгем төрөлгөндөн баштап эле. Атымды да ушунчалык Дария деп коюптур. Дариядай толкундаган, ташкындаган мыкты кыз болуп чыгыптырмын, Аллага ыраазымын. Анан кийин ошо 9 санын чын эле ойнойт экен. Ошо 9дун энергиясы кадимкидей мен өзүмдүн жашооман байкадым да. Эмне байкадыңыз? Себеби эмнени байкадым дейсиңерби? Мен турмуш число катарында. Себеби дегенде мен жолдошум военный болуп, мен 35 жашка чыкканда, жолдошум 35 жашында каза болуп калган, оорупчу, эки бөйрөгүнөн. Анан ошондо мен эки балам менен жалгыз калдым да. Анан ошондо анан кийин белди бекем бууп, анан ошондо 9дугумду ушундай көрсөттүм. Каяктан гана баштаган жокмун, Челноктон баштагам, Ирандан баштапчы. Эң аягында чоң бизнесмен болуп чыктым да. Ошон үчүн 9 деген энергия кадимкидей. Бул Марс планетасы да, кызыл болгон планета да, тим эле күйүп жанып турган. А 9 ошо эмоциональный, ошончалык эмоциясы күчтүү. Анан кийин идея болгон жерде 9 чуркайт, биринчи очередь 9 чуркайт да. Идея каяктан жакшы идея келсе бүттү, мен ошол токтоно албайм да. Ошону сөзсүз ишке ашырыш керек деп ошол идеяны көздөй чуркаган адамдар да. А эгерде идея жок болсо мен жөн эле жатып калам. Просто жата берем. Диванда эле жата берем, эчтеке кылбай эле. А 9 деген энергия, ошо энергия, идеяны айтканда ошо энергия көтөрүлөт кадимкидей. Ошого жараша анан кийин ишиң да ушунчалык ишиңден ушунчалык мыкты жасаганың үчүн рахаттанып аласың да кадимкидейчи. Мен ушунчалык бизнес менен заниматься этип жүрүп, канча жерди барып басып өттүм, канча жерлерде болдум, канча страналарда, мен Аллага ыраазымын. Өзүмдүн күчтүүлүгүмөн, ошо энергиямдын ушунчалык күчтүүлүгүнөн ушун баарын жеңип чыгыптырмын да. Жеңүүчү да 9 деген энергия жеңүүчү, самом деле, жоокер, любой жак. Аябай активдүү, аябай шамдагай, адреналин постоянно болуп туруш керек да 9дачы. Эгерде адреналин любой жакка барганда, тоого чык десе чуркап чыгам. Парашют менен өйдө жакты көздөй любой жакка парашюттарга барып алып дедим, өй жактарда учуп жүрөм. Карабайм да, вот 9 деген тоокелге салган адамдар да, любой нерсени. Болот деле вперед кете бересиң да. Тоокелге салып, тоокелчи адамдар болот да, 9 деген энергия. А самом деле чындыгында энергия иштейт экен да бул жердечи. Энергияны карап, миссиям 8 деген ал тим эле упорный труд да. Тим эле эмгегиң менен баарын табасың да. Миссия 8, Миссия 8. Ошо 8 деген энергия 33-кө чыккандан кийин миссияң башталат. Ошондо миссия кадимкидей действительно мен миссиям башталганда жолдошум каза болуптур да. Анан ошон үчүн мен тим эле ушунчалык талыкпай, күжүр менен, эмгек менен иштеп 8 деген миссиядагы адамдар көпчүлүктүү аялдарчы, мисалы үчүн. Көпчүлүктөрү ошо жумушка күйөөгө чыгып алат да. Мен күйөөм өлгөндөн кийин жумушка күйөөгө чыгып алыптырмын да. Чын ошондой да. Самом деле постоянно только жумуш, эмгек, кадимкидей тиме канын чыгарып, ошонун түбүнө жетмейинче удовольствие албайсың да. Жумуштун түбүнө жетмейинче. Мен ошондой адам экенмин да. Энергияларым ушундай иштептир да. Мен азыр сүт сайдан кийин ошонун баардыгысына көзүм жетип, ошонун баарын билгенден кийин действительно мен өзүмдүн
миссиямды кадимкидей аткарыптырмын дедим да. Адам баласы бул дүйнөгө келгенден миссия менен келет да, бир предназначение. Ошон мен самом деле ошону аткарыптырмын. 100%, 200%га аткарыптырмын да. Элдердин баары мотивация берет окшойт да, мотивировать этет. Любой жерден мотивировать этип коем. Чынында ал менде бул ушундай эме бар да. Мотивировать эткен любой отурган, даже бир туугандарым арасында, досторум арасында, если мен жок болсом, досторум көңүлсүз отуруп калат. Дария, сен жок, көңүлсүз отурсуң. А мен болгондо тиме шайыр, шатман, бардыгысын эметкен, ырдаган ырдайт, бийлегени бийлейт, чуркаган чуркайт дегендей, самом деле конкретно мотивацияны бере алам. Душа компания. Бардык жерде мындай жок деп айта албайм да. Анан эле жардам бергим келе берет да. 9 деген энергия бул жардам бергичи энергия экен, служение да, чындыгында элечи. Сурабаса деле жардам берип бериптирмин да мен элдин баарыначы. Анан кийин бир эме болуп калганда, мен силерге жардам бердиң эле го, бир банкрот болот, бизнесмендер, любой банкрот болот, бардык эле бизнесмендер. Ошондо сурап, ошентип барсам айтты да, биз сенден сураган эмеспиз, сен өзүң жардам бергенсиң деп. Мен ошондо түшүндүм да. Ошондо анан 9дар бөлөт экен да элди. Жакшылыкты билгендер, жакшылыкты билбегендер депчи. Булар жакшылыкты билбейт, даже рахмат айтып койбойт дегенди 9дар айтат да, сөзсүзчү. Анан бул сүт сайда илиминде окуганда жакшылык кылдыңбы? Ошонун ачкычын сууга ташта дегенди окутту да. Жакшылык кылдым да. Ошол жакшылык кылганды эшигин жаап туруп ачкычын сууга ыргытып жибер дейт. Сүт сайда ушинтип окутат да. Жакшылык кылдыңбы, бүттү аны унуткун. Ата мен сага ушундай жакшылык кылды элем, мен сага мынча акча берди элем, мен минтти элем, антти элем деп айтып бересиз да. Сен неблагодарный, мага кайра ошонун ответин берген жоксуң, рахмат дагы айтып койгон жоксуң деген 9дар айтат да. Мынча 9 деген энергия иштейт да бул жердечи. Анан ошон үчүн канча миңдеген жакшылык кыл, кайра сен аны мен ушундай кылдым, кайра ответ бер деп сураш үчүн ошо ачкычты сууга ыргыт дегени да. Же болбосо кылба андай жакшылыктарды. А 9 болбойт да. 9 деген служениеге келген, ошого адамга жакшылык кылыш үчүн келген. Любой жерде 9 деген энергиясы адамга жакшылык кылам деген энергия да булчу. Ошон үчүн келген. Анан ошон үчүн жакшылык кылып алып анан кийин мен минттелем, мен сентилем, сен мага кайра минткен жоксуң деген токтоткун дагы ошону ачкычын сууга ыргытып жибер деп сүт сай укмушсон Жанат агай эмне укмуш эметтиргенде окутканда биздичи. А самом деле туптуура экен да. Мен сүт сайда окуп келгенден ошону унуттум, ачкычтын бардыгысын ыргытып жибергем. Толтураак ачкыч көп болчу андайчы менде, миллиондогон ачкычтар. Жакшылык кылган ачкычтар. Баарын сууга ыргытып жибергем. Алла Тааламдан кайра сага келет андай рахат деген да. Жооп кайра Алла Тааламдан келет деген да. Бул адамдан эмес, Алла Тааламдан келет деген ал туптуура сөз экен да чындыгында. Ал адамдан кайтпайт чындыгында элечи. Мен аны өзүм практикама миллион жолу көрдүм да. Канча адамга жакшылыкка адан келбейт, кайра Алла Таалам башка жерден жиберип коет. Мен канча бизнесте жүрүп, канча эмелерге жакшылык кылып, канча акчалар берип анттым, бирок Алла Таалам мага башка жагынан бердирет да. Ошо жерде ошого ушунча неметип койдум, аны эмнеге берди элем, андайм деп ойлонгондо эле бүттү, энергияң түшүп кетет да сразу элечи. Энергияң да түшөт, акчаң да кетет да. Азыр мына ушу сүт сайда билгенден кийин мен ошону точно түшүндүм да. Ошентип ойлонгондо эле бүттү, блок туруп калат, энергияң түшүп кетти көздөй. Акча да жок. Жардам бере берсең, кайра үстүнөн да көбөйдү пайда. Ооба. Айтпай жардам бере бер, бирок ал келет, башка жагынан келет да. Мен мисалы үчүн сүт сайды бүтүп келгенден дагы канча адамдарга жардам бердим. Мен азыр мынакей эмеси, ошо мен башка адамдарга жардам бергем, балдарым өсүп атат да. Балам азыр дагы өйдөлөп өсүп атат, Кудай буйруса, жакшы жумуш иштейт, семерка. Кызым азыр резюме таштады аябай чоң жумушка. Бардыгысы жакшы болуп атат. Ады жакшы болот, Кудай буйруса. Көрдүңөрбү? Мен кылган жакшылыгым Алла Таалам балдарыма аркылуу көрсөтүп атат да. Мына, балдарым өсүп атат, мынакей. Сен тияка ушундай жакшылыктарды кылып атасың. Мына балдарым мына. Балдарым өсүп, балдарым бактылуу болсо, мен, конечно, бактылуумун мындай естественно. Балдарыңызга кандай таасир берди? Конечно, сезип, ошол акчасын балам с удовольствием төлөп берди, окуудун акчасын. Ал өзү окуп чыгыптыр, азыр өзү окумуштуу да өзү. Кандидат юридических наук. Өзү окуп чыгыптыр. Аны окуп чыгып, мама түшүндүм. Аябай жакшы окуу экен, бара бериңиз деп ушинтип айтты. Аябай жакшы эме экен деп. А кызым, мама сизге ыраазымын.
сиз мени үйрөтүп койгонуңуз үчүн мен жумушум ушунчалык өйдөлүп атат депчи. Себеби дегенде мен ар бир сагын кандай, ар бир энергия кандай иштейт, могуса мисалы 2 кандай иштейт, 3 кандай иштейт, баардыгысынын энергиясы кандай иштейт, баарын түшүндүрүп айтып койдум да. Бүттү жумушунда ошолорго билет да жумушунда. Мисалы үчүн тигин саны 5, 5ке 5тей кантип сүйлөштү билет, бирге кантип сүйлөштү билет, кантип алардын эмесин духун, рухун көтөрүштү билет. Ошо менен эле жумушунда иштегендер да көтөрүлүп атат. Алар менин кызым Дианага жөн эле бир как богиня катарында карашып атат да. Диана, муну кандай кылыш керек? Диана, мама бүт эле менден сурап калды, как будто мен тим эле бул жерде пуп земли деп. Карачы, кандай энергия иштейт, кандай сандар иштеп атат бул жерде. Ошо сандын энергиясы ушунчалык иштеп атат. Ошон үчүн жумушунда да жакшы өзгөрүүлөр болуп атат да. Мен Аллага ыраазымын, жанатка ыраазымын, Акшолага ыраазымын ушунчалык. Ушунун баардыгысын үйрөтүп бизге окутуп аткан үчүнчү. Трансформация болсом экен деп тилейбиз да. Потому что трансформация болгондон кийин уже дүйнө жүзүнө көз карашың таптакыр өзгөрөт да. Жакшы жакты көздөй өзгөрөт да. Ошон үчүн ар бирибиз трансформация болушубуз керек. Вот сиз дагы трансформация болушуңуз керек. Сиздин энергияңыз 6 деген энергия, это вообще комфорт, сүйүү. Сиздин жаныңызда просто эле сүйүп эле сизди карап отуруш керек. Кандай сонун энергияда отурасыз. Сиз бардык жерде комфорт кыласыз. Бардык жерде жакшынакай өзүңүздүн сүйлөгөн сөзүңүз менен, өзүңүздүн турган турпатыңыз менен эле сиздин энергияңыз мени тартып атат азыр. Сонун болупчу. И ошон үчүн мен свободно сүйлөп атам да. Сиздин жаныңызда любой кыз келин тим эле жакшынак болуп калат да. Жаман болом дегендер болбойт. Да, энергияңыз. Иә. Клуб жөнүндө айтыңызчы, клубтун кандай таасиры бар? Ой, женский клуб караганда мен вообще жашардым. Чынын эле айта алам да. Жашардым өлгүдөйчү. Баягы ушунча жыл, 30 жылга жакын пахать этип жалаң эмгекчил болуп, эркек болуп калыптырмын да. 8дер эркек эле болуп калдым. Жумуш менен, турмушка чыгып алгандан кийин бүттү да. Ошол азыр тим эле жакшынакай болуп, көйнөк кийип, жакшынакай прическа жасап, жакшынакай кылып боенуп дегенде өзүм деле жакшынакаймын, конечно. Кош менен жакшынакай болуп атам да койбойбу. Анан кийин ал клубда көп жакшы нерселерди окутат Акшола эжекейибиз. Ал өзү 3-2 да. Анын билими өлгүдөй көп да. Төрөлгөндө эле Алла Таала мүчтөргө билимди салып койгон башыначы. Анан сен булар гуру знания да. Жана Садгуру барго. Вот Садгурунун эле түгөйү да. Садгурунун биздин Кыргызстандын Садгурусу вот Акшола. Действительно мен ошону түшүндүм да. Анан кийин түшүнгөндөн кийин бүт Акшола. Ошон үчүн мен биринчи эле көргөндө түшүнгөм да. Тияктан Ысык көлдөн эле бизге саап өтүп атканда эле. Яны ошон үчүн эле Акшоланы кармап саам делет. Акшола потокко түшкөндө Акшоланы остановить невозможно да. Токтото албайсың. Потоктор келет, кадимкидей портал ачылат да. Адам билгенде, ана трансформатор Акшола өзү. Сүйлөгөндөн анан кийин бул өйдө жак менен связь болуп турат, и портал ачылат, и бүттү. Вот сөзүн тим эле ушунчалык тим эле Акшоланы күндүр түндүр уксаң деле, биз эртең менен саат 7-де ким турат? Күн сайын 7-де туруп Акшоланын 3 сааттык сабагына отурабыз. От души элестеткиле 65-ке чыккан мен тим эле, еще биз бул суицидный бир адам жакшы болуш үчүн, акылын тазартыш үчүн адам өзүнүн тулку боюн, денесин тазартыш керек. Дисциплина тела, дисциплина ума деп Жанат агай ушинтип айтат да. Ошондо силер, когда адам баласы, биз күн сайын 10-15 километрге чейин басам, эртең менен саат 6-дан 8-ге чейин 2 саатта 14 километр спокойно басасың. И басканда дагы 1 саатта 5-6 километр темп менен басыш керек да. Ошондо биздин көпчиктеги кундалина энергиясы жатат, биздин бензин куйрукта. Ошон жана көп кыргызча, ошол көтөрүлөт кадимкидейчи. Ошонда Жанат агайдын окуусунда ошо действительно көтөрүлгөндө кадимкидей жылуу ысыган эме позвоночник менен өйдө башыңа урат. Ошон үчүн Жанат агай айткандай, дисциплина тела, дисциплина ума дейт. Ошондон анан тонкий интеллект кетип, разумга кетип, парасатка өтүп кетесиң да. Ошондо адам баласы сабырга келип, ошондо эч нерсени ойлобой, өзүнүн гана ушунчалык өзүнүн гана жан азыгын тартынакай жашоосун ойлоп, сонун жашоо болот да. Ар бирибиз ошого жетишибиз керек. Ошол вершинагачы, ошол пикке жетишибиз керек. Ошон үчүн бир күндө минимум 8 километр, а так 20 километр басыш керек. Анан суу ичиш керек. Ысык суу 40 градус. Биздин телосу 36 градус, анан 40 градус ысык суу лимон менен. И анан ошондуп басыш керек, анан бир жумада 2 жолу баня. Анан жакшы бады.
дары эмес, химия эмес. Жакшы эмес шведский, японский, германский бадыларасы көп да көлгүдө. Мен ичем ошонун бардыгысын теңдей. Ошону ичишиң керек, потому что минерал керек да адамзатка деген. Анан ошондо анан сен жаназың бардыгысы өрчүйт, өнүгөт, өсөт. Анан күн өткөн сайын жашара бересиң. Ошонун баарын Акшола эжебиз Айымдар клубунда бүт окутат. Ошо бүт биздин Россия угат, Ош областы полностью угат, Талас угат, бардык биздин 7 область бардык тең угат. Еще да мен Америкада подружкам угатат, Турция угатат, ушу дүйнө жүзү угатат. Акшоларын окусунчу. Азыр ошо Айымдар клубунда киргендер. Это же супер. Дисциплина тела деген качан баштады? Клубтан башталды. Такта да эмеден келгенден кийин, окуп, суицайды окуп келгенден кийин баштадым. Ошондон баштап мен 1 айдын ичинде 7 килограмм арттадым. Пандемия болганда 8 килограмм, 10 килограмм кошуп салгам, коркуп, страхтан болуп отурчу. Анан ошол 1 айда 7 килограмм сразу скинул. Баскандан эле элестеткиле. Еще дагы впереди 3-4 килограмм эмес, все хватит да койбоймбу. Басканыңыз аябай жакты, жанагындай жете туруп ушунчалык километр басат деген эмне деген физический күч талап кылынат, Опу ғой, аны вообще эле баскан жөн эле бир нары кошунан үйүнө барып келгендей болуп калат, когда уже көнүп калгандан кийинчи. Тем более ушунчалык баспасаң бул деген адреналин да, басканда удовольствие тапсаң. Жөн эле бир наркотик отургусканда эле наркотикти чегип көргөн эмесмин, конечно, но бул баскандан ошончолук удовольствие аласың, билбейм, наркомандар кандай удовольствие алат, но мен ошо баскандан, ошо жерде кемеден ушундай удовольствие алам. Баспай калсам бүттү, бир күн баспай калсам уже денем тимле бас деп уже ойготот да эртең менен. Сиздин жүргү алыш керек экен, сиздин жаштагылар, сиздин бурактагылар. Конечно, мисалы үчүн апаңар бар, атаңар бар, бардыгысын бастырышыңар керек. Мына мисалы үчүн жанагы Вьетнамга барсам, айланан саат 4-тө баары басып жүрөт, баары физкультура ойноп атат. Ошондо өлгүдөт саат 4-тө. Ошондо мен таң калгам да, булар укташпайт го депчи. А көрсө деген действительно физкультура, дисциплина тела, дисциплина ума акылдуу болот экен да. Дисциплина ума деген тартипке салат да. Акыл эс тартипке салгандан кийин анан нормально ойлонуп баштайсың, нормально бардык нерсени кыла баштайсың, көрдүңөрбү? Ошон үчүн дисциплина ума деп коет экен. Көрдүң, бул илим, сүтса илим. Просто это супер да. Анан кийин тонкий интеллект өттүрүп, анан разум өтүп кетесиң, анан вообще сенден бактылуу киши жок болуп жашай бересиң. Мисалы үчүн азыр менден бактылуу киши барбы жокпу билбейм, бирок мен бактылуумду өзүмдү эсептейм.